Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышчылары. Урматтуу Шайырбек Кыдыршаевич, финанс пирамидалары коомго зыян алып келинген чыгымдар кээ бир учурда чын эле айтканда миллиарддаган сомдорго түзүп жатат да. Жарандар шылуундарынан кууруп жатат, аларды жоопко тартуу керек. Мен сиз менен толук макулмун. Бирок бул жерде сиз сунуштаган 221 беренесинде просто 20-25 миңге чейин деп орусча карасакчы, финансовая пирамида или рекламной деятельности, если это сопряжено с извлечением доходов, наказывается штрафом от 20 до 25 тысяч расчетный показатель или лишением. Бул аларда выбор болобу? Жок, выбор болбойт. Ал ошол жанагы соттун өзүнүн чечимине караштуу болот. Бул жерде бизге жанагы эмелер дагы кошумча берип атат, МВД берди беле. Бул жерде же дегенди алып коет атат. Бул жерге штрафты да төлөсүн дагы, эгерде сот чечим чыгарып туруп штрафты төлөтүп туруп, жанагы срок наказание бергенге дагы болот депчи. Биз биринчи өзүбүздүн сунушубузда же штраф төлөсүн, же ошол жанагы срогун алсын деп сунуштаган болчук. Бирок кийин бизге сунуштар келип түшүп атат. Экинчи окууда буну кошумча кылабыз. Же дегенди алып коебуз. Жана деп коебуз. Ошондо штрафты төлөйт, жанагы срогун да кала берет. Жок, штрафты азыр биз кайрадан муну азайтабыз. Буну көбөйткөнгө болбойт экен. Себеби дегенде жанагы көрсөткүчтөр өзү жаза 65 берененин 3 бөлүгүндө 200дөн 2000ге чейин экен өзүчү, максимальныйчы. Ошоңо карап туруп кичине түшүрүп бергиле деп атат. Аны экинчи окууда түшүрүп коебуз. Биз эми жанагы өтө эле аша чаап 2000ден 2,5 миң деп бериппиз. 25 миң депчи. Бул жерде зам генеральный прокуратура отурат, Умунхан Ургазиевна. Сиз өзүңүз комментарий берип коюңузчу. Саламатсыздарбы? Бул жерде биз деме сунушту бердик, комитет толук колдоду. Анткени биз негизи өзү идея туура, концепциясы туура. Анткени жарнама бергендер жоопкерчиликке тартылбай. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп турасыздар, ошолор элдердин арасындагы баягы недовольство, бул нааразычылык көбөйүп атат да, эмне үчүн мен реклама берген үчүн ишенгем деп. Анан бул жерде диспозициясын биз өзгөртөлү деп сунуш берсек толугу менен колдошту. Эми чогуу иштеп экинчи окууда оңдойбуз. Анткени бул жердеги азыркы сакталып калган диспозиция боюнча сөзсүз түрдө бул финансы пирамида уюштурганда жарнама кылыш керек деп тергөө дагы кошумча функция жүктөлүп калат да, аны далилдеш керек. Реклама кылганбы, кылган эмеспи. Реклама кылбай калса анда бул кылмыштын диспозициясын образовать этпей калмак да. Ошол себептен биз айттык, сиз туура айтып атасыз. Эскендер Исмаилович, сиз туптуура белгиледиңиз, биз муну өзүнчө пункт кылабыз. Именно жарнамачыны өзүнчө жоопко тартабыз. Жарнамачы биринчиден негизи эгер тергөөдө далилденбей калса, анда жана сиз айткан штрафтардын азыраак бөлүктө жазаласа да болот. Но бирок санкциясын биз дагы сиз ооба, биз дагы ушундай бердик, бирок биз азыр макул болушту, ошо иштеп чыгабыз экинчи. Умунхан Ургазиевна, бул жерде бүгүнкү күнгө алдамчылык менен жоопко тартылган адамдар келтирилген зыян төлөп бергестен шылуундук схемалардын колдонуу улантып жатат да. Биздин республика боюнча аналитикалык көрсөткүчтөрү барбы, жокпу силерде? Жок, мага айткан жок, алып келген жокмун. Именно алдамчылык боюнча. Алдамчылыктын негизи по сравнению башка кылмыштарга караганда анын эмеси саны жагынан абдан көп. Рахмат, Шайырбек Кыдыршаевич, аябай жакшы долбоор экен, мен толук колдойм. Эмне себептен канча зыян алып келген коомго. Бул жерде сиздин максатыңыз алдын алуу иш токтоп койгонго ошол максат экен. Рахмат.